Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Мынакей кезектеги 7-лекциябызды баштайбыз. 7-лекциябыздын темасы коомдогу экономикалык мамилелер. Эмесе мынакей пландан баштасак, мына лекциянын планы, бул планда көрүнүп тургандай, лекция негизинен эки чоң суроону өзүнө камтып турат. Биринчи суроосу бул баалуу кагаздар, биржалардын түрлөрү жана ишмердүүлүгү. Экинчи сурообуз экономикалык системалардын эки негизги түрү. Ушул суроолордун алкагында бир канча суроолор каралат. Биринчи суроонун алкагында биринчи суроосу бул акциялар жана облигациялар. Экинчи суроосу баалуу кагаздар рыногу жана акциянын курсу. Үчүнчү суроосу биржалар жана алардын экономикадагы ролу. Экинчи сурообуздун алкагында 3 суроону карайбыз. Биринчи суроосу бул базар экономикасы жана анын артыкчылыгы. Экинчи суроосу минустары жана тышкы эффекттердин проблемасы. Жана үчүнчү суроосу борборлоштурулган жана базар экономикалары. Эми ушул эле учурда дагы бир сурообуз бар биздин, бул аралаш экономика. Эми ушул лекциябызды баштасак, биринчи сурообуз бул баалуу кагаздар, биржалардын түрлөрү, ишмердүүлүгү деген суроонун алкагында биринчи сурообузду карайбыз. Биринчи сурообуз акциялар жана облигациялар. Буга чейин белгиленгендей, ири бизнести уюштуруунун эң заманбап формасы бул акционердик коомдор же корпорациялар. Алардын түзүлүшү жана мындан аркы өнүгүүсү акциялардын чыгарылышын, башкача айтканда эмиссиясын жана сатылышын талап кылат. Акция латын тилинен которулганда аракет, буйрук дегенди түшүндүрөт. Бул баалуу кагаз, анын ээси төмөнкүлөрдү ырастайт. Биринчиден, ал белгилүү бир суммада акчаны ушул ишкананын капиталына салганын. Экинчиден, ал бул капиталдын тең ээси экенин өз үлүшүнө жараша. Үчүнчүдөн, ал акциялык коомдун пайдасынын бир бөлүгүн дивиденд түрүндө алууга укуктуу экенин тастыктайт. Акциялардын түрлөрү көп жана алар ар кандай белгилерине жараша айырмаланышат. Аны таблицадан көрсөк болот. Мына негизгилери 7-1 таблицада көрсөтүлгөн, айрымдары өзүнчө түшүндүрмөнү талап кылат. Мынакей таблицада көрүнүп тургандай, айрыкча сертификаттык же документалдуу акцияларды түшүндүрүп кетели. Алар атайын документ менен, башкача айтканда сертификат менен материалдык түрдө берилген баалуу кагаздар. Адатта аттуу, башкача айтканда белгилүү бир адамга гана таандык. Буга карама каршы түрдө накталай эмес же документсиз акциялар кагаз түрүндө эмес, компьютердин эсинде жана же акционердик коомдун эсептик реестрлеринде сакталат. Бирок эң маанилүүсү акцияларды кадимки жана привилегиялуу деп бөлүү. Анткени бул ар бир түр акционерге өз артыкчылыктарын берет. Мисалы, бул жерде кадимки акцияларды карап көрө турган болсок, кадимки акциялар аларды жөнөкөй, катардагы жана башка деп да аташат. Корпорацияны башкарууга катышуу жана добуш берүү укугун берет. Алар көбүрөөк дивиденд алып келиши мүмкүн, алынган пайдага пропорционалдуу. Бирок ошол эле учурда дивидендтердин төлөнүшү кийинкиге жылдырылышы мүмкүн. Эгер киреше аз болсо же өндүрүштү өнүктүрүү зарыл болсо. Привилегиялуу акциялар же буларды бир преференциалдык, кыскача префакциялар деп да атап коебуз. Көбүрөөк кепилдикке ээ. Дивидендтер алар боюнча дайыма төлөнөт. Бирок
алардын көлөмү алдын ала белгиленген. Бул алардын кирешелүүлүгү азыраак болушу мүмкүн экенин билдирет. Эми кийинки таблицадан көрсөк, мынакей, ошондой эле префакциялар добуш берүү укугун бербейт. Мына 7-нин экинчи таблицасында привилегиялуу жана кадимки акциялар, алардын айырмачылыктары көрсөтүлгөн. Бул таблица боюнча айтып кете турган болсок, акцияларды сатып алуунун негизги 3 максаты бар. Биринчиден, алардан туруктуу түрдө дивиденд алуу. Бул айрыкча көптөгөн майда салымчыларды өзүнө тартып турат. Экинчиден, ири салымчылар үчүн корпоративдик бизнеске ишкердик катышуу максатында узак мөөнөттүү инвестиция жасоо. Бул учурда инвесторлор акциялардын контролдук пакетине ээ болууга умтулушат. Ошентип акционердик коомдун саясатын аныктоо мүмкүнчүлүгүн алышат. Үчүнчү максат спекулятивдүү оюндан киреше алуу. Башкача айтканда, акцияларды сатып алуу жана сатуу аркылуу алардын сатып алууда төмөн баасы менен сатуунун жогорку баасынын айырмасынан пайда табуу, башкача айтканда маржа табуу. Акциялар менен катар акционердик коомдор кээде облигацияларды чыгарууга да умтулушат. Облигациялар бул латын тилинден облигацио милдеттенме дегенди түшүндүрөт. Бул карыздык милдеттенме. Ага ылайык карыз алуучу акционердик коом облигация ээсине өзүнүн кредиторуна биринчиден кирешени пайыз түрүндө туруктуу төлөөнү, экинчиден акыры облигацияда көрсөтүлгөн акча суммасын белгиленген мөөнөттө кайтарууну кепилдейт. Облигациялардын жардамы менен ири коомдор өздөрүнө кошумча инвестициялык каражаттарды тартышат. Мындан тышкары, облигацияларды мамлекет да чыгара алат, борбордук же жергиликтүү бийлик. Андай учурда мамлекеттик займдар жөнүндө сөз болот. Акырында облигациялар узак мөөнөттүү чет элдик карыздарды да расмийлештирүү үчүн колдонулат. Мисалы, кеңири белгилүү болгон евро облигациялар же евробонддор, англис тилинен бонд милдеттенме, облигация дегенди түшүндүрөт. Алар аркылуу Европа карыз капиталдарынын базарынан кредит алууга мүмкүнчүлүк алышат. Эмесе экинчи суроону карасак, бул экинчи сурообуз, мындан кийинки сурообуз бул баалуу кагаздар рыногу жана акциянын курсу. Акциялар менен облигациялардын чыгарылышы жана сатылышы туруктуу баалуу кагаздар рыногунун же фонддук рыноктун түзүлүшүнө алып келет. Француз тилинен фонд акча, баалуулуктар, фонддор дегенди түшүндүрөт. Буну таблицада төмөнкүдө көрсөк болот. Бул рыноктун негизги катышуучулары негизинен 3 топко бөлүнүшөт. Мынакей таблицада көрүнүп тургандай, 7-3 таблица баалуу кагаздар базарынын негизги катышуучулары. Булар биринчи инвесторлор, эмитенттер жана инвестициялык институттар. Инвесторлор акцияларды, облигацияларды сатып алып, ошо аркылуу акциялык коомдордун ишмердүүлүгүн каржылаган уюмдар же жарандар. Эмитенттер өз баалуу кагаздарын рынокко чыгарган акционердик коомдор. Инвестициялык институттар баалуу кагаздар рыногун уюштурган жана тейлеген ар кандай мекемелер. Негизгилеринин ичинен эң башкысы фонддук биржа. Ал расмий катталган мекеме болуп, баалуу кагаздардын сатып алуусун жана сатуусун кесипкөй түрдө уюштурат. Биржада котировкаланган акциялар жана облигациялар бул белгилүү талаптарга жооп берген жана листинг процедурасынан өткөн фирмалардын баалуу кагаздары. Калган баалуу кагаздар болсо көчө биржадан тышкаркы фонддук рынокто жүгүртүлөт.
Биржалар тууралуу кеңири төмөндө айтылат. Мынакей. Башка инвестициялык институттардын да өз участоктору бар. Инвестициялык консультанттар рыноктук конъюнктураны изилдеп, баалуу кагаздардын чыгарылышы жана жүгүртүлүшү боюнча сунуштарды беришет. Инвестициялык компаниялар эмитенттердин тапшырыгы боюнча баалуу кагаздардын чыгарылышын жана статусун уюштурушат. Инвестициялык фонддор инвесторлорго, айрыкча салымчыларга өз каражаттарын пайдалуу жайгаштырууга жардам берет. Алар жалпы эл үчүн өз акцияларын чыгарып, түшкөн каражатты башка акционердик коомдордун баалуу кагаздарына салышат жана алынган кирешеден өз акционерлерине дивидендтерди төлөшөт. Акылдуу инвестициялык фонддор ар дайым өздөрүндө эң оптималдуу баалуу кагаздар портфелин түзүүгө умтулушат. Бул эң жогорку ишенимдүүлүктү камсыз кылуу дегенди билдирет. Башкача айтканда, биринчи кезекте алар англис макалын эске алышат. Бардык жумуртканы бир корзинага салба. Экинчиден, алар өз салымдарын финансылык же инвестициялык пирамида принциби боюнча акылга сыярлык бөлүштүрүшөт. Эми бул жерден бул учурда финансылык пирамида бул инвестициялык салымдардын оптималдуу түзүлүшү. Буну жети бир таблицаны кайра карап келсек болот. Бул таблицада көрүнүп тургандай инвестициялык оптималдуулуктун финансылык пирамидасы. Белгилүү болгондой, баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү менен ишенимдүүлүгү көп учурда тескери багытта өзгөрөт. Киреше канчалык жогору болсо, табакелдик ошончолук чоң. Демек, ишенимдүүлүк ошончолук төмөн болот. Пирамида сатып алынган баалуу кагаздардын массасын 4 тең эмес, чокусу кичирейген катмарга бөлүп, ар биринде тобокелдик менен кирешелүүлүктүн ар кандай айкалышын ачык көрсөтүп турат. Биринчи жана эң чоң катмар бул эң жогорку коопсуздук жана ликвиддүүлүк рейтингине ээ болгон жетиштүү кирешелүүлүгү бар акциялар жана облигациялар. Экинчи катмар бир азыраак коопсуз болгон, бирок узак мөөнөттө жогору киреше алып келүүчү баалуу кагаздар. Үчүнчү катмар табакелчилиги жогору болгон спекулятивдүү баалуулуктар, бирок алар көбүрөөк пайда табууга мүмкүнчүлүк берет. Төртүнчү жана эң кичинекей катмар бул эң жогорку табакелдүүлүккө ээ болгон баалуу кагаздар. Бирок эгер ийгиликтүү болсо, өтө жогорку киреше алып келиши мүмкүн. Мындай 4 катмарлуу пирамида инвестициялык табакелдик менен кирешенин ортосунда зарыл болгон тең салмактуулукту камсыз кылат. Өзгөчө инвестициялык фонддорду жарандар ортомчусуз эле түзө алышат. Батышта, айрыкча АКШда инвесторлор клубдары кеңири таралган. Бул жарандардын ыктыярдуу бирикмелери болуп, алар чогуу күч аракет менен оптималдуу акциялар портфелин түзүүгө умтулушат. Натыйжада инвесторлордун кооперативдери сыяктуу болуп, анын мүчөлөрү жалгыздан көрө ири акция топтомдоруна биргеликте ээ боло алышат. Азыркы акционердик коом өтө чоң көлөмгө жетип, миңдеген салымчыларды камтышы мүмкүн. Бирок алардын негизги бөлүгү миноритардык акционерлер, минор аз, башкача айтканда өтө аз акцияларга ээ болуп, корпорацияны башкарууга дээрлик таасир эте алышпайт. Бийлик болсо мажоритардык ири акционерлерге мажор чоң таандык, айрыкча акциялардын контролдук пакетине ээ болгондорго. Акциялык же акционердик коомдун капиталы канчалык көп сандагы инвесторлордун колуна бөлүнсө, контролдук пакет
ошончолук аз үлүштү түзүшү мүмкүн. Айрым учурда 10%дан да төмөн. Акциялардын рынокто жүгүртүлүшү алардын колдон колго көп жолу өтүшүн билдирет. Мында биринчи жайгаштыруу. Эмитент өз акцияларын биринчи ээлерине, көбүнчө инсайдерлерге сатуусу адатта номиналдык баа боюнча жүргүзүлөт. Экинчи жүгүртүү андан аркы эркин сатып алуу сатуу эл ичинде. Бул учурда акциянын курсу боюнча жүргүзүлөт. Акциянын курсу бул анын рыноктук баасы. Ал белгилүү акцияларга болгон суроо талап менен сунуш аркылуу аныкталат жана көптөгөн факторлорго көз каранды. Мисалы, акционердик коомдун чарбалык жетишкендиктерине жана келечегинен, дивидендтердин кепилденген көлөмүнөн, банктардагы салымдар боюнча пайыздык ченден, ажиотаждан, жарнама шумдугунан жана айрым кагаздарга байланышкан спекулятивдүү кызыкчылыктардан. Ошондуктан айырмалай билүү өтө маанилүү. Биринчиден, реалдуу капитал. Бул экономикада иштеп жаткан ишканалардын баасы. Экинчиден, баалуу кагаздык капитал. Акциялардын, облигациялардын жана башка баалуу кагаздардын рыноктук же базар наркы. Акыркысы өтө өзгөрмө мүнөзгө ээ. Ал кээде көтөрүлүп, бум учурунда, кээде кичирейип кетет жана реалдуу өндүрүштөгү өзгөрүүлөрдү ар дайым чагылдырбайт. Мисалы, АКШнын экономикасы 1990-жылдардагы өсүү өнүгүү мезгилинде 1,5 эсеге гана көбөйсө, баалуу кагаздардын наркы дээрлик 4 эсеге өскөн. Ажиотаж менен көбөйгөн кагаздык капиталдын, Маркс сөзү менен айтканда, фиктивдүү капитал көбүгү жарылганда көптөгөн салымчылар кризиске туш болушат. Ири, ишенимдүү жана кирешелүү компаниялардын акция курсунун өзгөрүшү көк чиптер өлкөнүн жана дүйнөнүн экономикалык конъюнктурасына олуттуу таасир этет. Ошондуктан көптөгөн өлкөлөрдө күн сайын атайын индекстер эсептелип жарыяланат. Алар акциялардын эң ири жана башка фирмалар боюнча курсунун өзгөрүшүн жалпылап көрсөтөт. Демек, ишкердик активдүүлүктүн деңгээлин да чагылдырат. Эң белгилүүсү Dow Jones индекси. Бул АКШнын алдыңкы компанияларынын акцияларынын орточо курс көрсөткүчү. Мисалы, 2000-жылдын 11-августунда ал 11027ге тең болсо, ошол эле жылдын 20-мартында 9487 болгон. Бул индекстин авторлору 19-кылымдын аягында америкалык журналисттер, экономика комментаторлору Чарльз Джо жана Эдвард Джонс болгон. Ар кайсы жылдары индекс компаниялардын саны боюнча да, тармактык топтор боюнча да, жалпы эсеп менен да эсептелген. Мисалы, 1990-жылдардын ортосунда Dow Jones индекси төмөнкүлөр боюнча эсептелген. 30 өнөр жай компаниялар боюнча, 20 транспорттук компаниялар боюнча, 15 энергетика жана коммуналдык кызматтар секторунун компаниялары боюнча. Мындан тышкары, бардык 65 компания боюнча жалпы индексте аныкталган. Компаниялардын курамы мезгили менен жаңыланып турат. Салттуу продукциялардын, мисалы, мунай, шиналар, химиялык заттар өндүрүүчүлөрү акырындык менен жогорку технологиялуу фирмаларга орун бошотууда. Мисалы, 1999-жылы компьютердик рыноктун лидерлери Microsoft жана Intel индекске кирген. Ал эми Dow Jones'тун узак өмүр сүргөн жалгыз катышуучусу алгачкы жарыяланган күндөн бери
1890-жылдан тартып ушул күнгө чейин индексте орун алып келе жаткан General Electric компаниясы илимий техникалык революция доорунда мындан тышкары АКШда жогорку технологиялык компаниялардын адистештирилген биржалык көрсөткүчү NASDAQ индекси баалуу кагаздар менен соодалоочулардын улуттук ассоциациясынын автоматташтырылган котировка системасы барган сайын кеңири таанылып жатат. Бекеринен 1999-жылдагы NASDAQ индекси 80%дан ашык өсүп, ал эми Dow Jones көрсөткүчү болгону 23%га жогорулаган жок. Өзүнүн Dow Jones'тары боюнча өлкөлөрдө да бар. Мисалы, Улуу Британияда Financial Times, Stock Exchange, аны Financial Times бизнеске эсептейт. Ошондой эле Bloomberg индекси, ал бизнес каналы Bloomberg тарабынан жарыяланат. Германияда DAX индекси, Японияда Nikkei индекси. Рыноктук реформалар башталгандан кийин мындай ишкердик активдүүлүктүн көрсөткүчтөрү бизде да эсептеле башталган. Мисалы, Москванын межбанктык валюта биржасы ММВБ фонддук индекси жана Россиялык соода системасы РТС фонддук индекси мына ушуга окшогондор. Эми кийинки темага өтсөк, бул кийинки 3-чү суроого өтөбүз. 3-чү сурообуз биржалар жана алардын экономикадагы ролу. Биржа деген термин латын тилинен келип чыккан, бул бурса деген сөздөн алынган. Бул капчык же акча салгыч дегенди билдирет. Мунун себеби азыркы замандын алгачкы биржаларынын бири орто кылымда Нидерландиядагы, азыркы Бельгиянын аймагында Брюгге шаарында иштеген. Ал ошол кезде белгилүү акча алмаштыруучу жана маклер болгон Вандер Бурсе аттуу үй бүлөнүн үйүнүн жанында жайгашкан. Алардын гербинде 3 капчыктын сүрөтү болгондуктан бул аталыш биржа болуп калыптанган. Биринчи орус биржасы 1703-жылы Петербургда ачылган. Ал жерде негизинен товарлар жана векселдер менен соода жүргүзүлгөн. 1914-жылга чейин Россияда 115 биржа иштеген. Бирок 1930-жылы Совет бийлиги акыркы биржаны жаап салган. Азыркы биржалар негизинен акционердик коом түрүндө уюштурулат. Бирок биржанын мүчөсү болуу үчүн, башкача айтканда, анда иштөөгө укук алуу үчүн тажрыйбалуу соодагерлердин сунуштамалары жана чоң акчалай салым, же башкача айтканда аны взнос деп атап коебуз, талап кылынат. Мына таблицадан көрсөк болот. Мына таблицада көрүнүп тургандай биржалардын түрлөрү жана алардын негизги мүнөздөмөлөрү көрсөтүлгөн. Ар бир биржа белгилүү бир рынокту башкаруу менен иштейт. Баалуу кагаздар рыногу, валюталык рынок, товарлар рыногу жана жумушчу күчүнүн рыногу. Биржалар экономикада өтө маанилүү роль аткарат. Алар инвестициялык ресурстарды мобилизациялашат. Акциялар жана облигациялар аркылуу. Аларды ийри жана прогрессивдүү өндүрүш тармактарына топтоого жардам берет. Керектүү соода тартибин жана рыноктук туруктуулукту камсыз кылат. Сооданын үзгүлтүксүздүгү жана молдугу аркылуу биржалар талап менен сунушту тең салмактап, бааларды ачык көрсөтүп, бир мезгилде алардын өзгөрмөлөрүн жумшартат. Биржадагы негизги иштеген адамдар, анын мүчөлөрү, брокерлер жана дилерлер. Мисалы, брокерлер, англисче брокер, башкалар үчүн сатып алуучу,
жана саткан адам. Же маклерлер, немисче маклер, бул биржалык агенттер. Алар өздөрүнүн кардарлары инвесторлорунун атынан соода жүргүзөт. Негизинен биржа мүчөлөрү эмес. Алар белгилүү бир комиссиялык, ортомчулук, сыйлык, брокеридж, англисче брокеридж же куртаж, французча алат. Брокерлерден айырмаланып, дилерлер, англисче дилер, соодагер, кайра сатып алуучу, соода ортомчу, агент же жобберлер, англисче жоббер, фонддук биржада соодагер. Биржа оюнчулары спекулянттар болуп саналат. Алар өздөрүнүн эсептеринен иш жүргүзүп, товарларды, валютаны, баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу аркылуу пайда табат. Мындан тышкары, өздөрү үчүн мүмкүн болгон кирешеден тышкары, алар бүткүл экономикага пайда алып келишет. Дилерлер тапшырыктар жана сунуштар агымын көбөйтүп, үзгүлтүксүз кылып, рыноктун толтуруу жана уюштуруу деңгээлин жогорулатып, баалардын негиздүү жана тынч түзүлүшүнө шарт түзөт. Эмесе биржалык сооданын негизги түрлөрү бул бардык биржалык жана биржадан тышкары соодалар товарлар менен, баалуу кагаздар менен, валюта менен, алтын менен эки топко бөлүнөт. Ушул топтордо шарттуу түрдө товардык жана бес товардык деп атоого болот. Товардык соодалар бул чындыкта товарларды сатуу, сатып алуу жана жеткирүү максатында жасалган соодалар. Алар валюталар жана фонддук баалуулуктарды да камтыйт. Алар өз кезегинде эки түргө бөлүнөт. Таблицадан көрсөк болот. Бул сүрөттө биржалык соодалардын негизги түрлөрү көрсөтүлгөн. Мынакей. Биринчи, тез арада ишке ашкан соодалар, баалуулуктарды төлөө жана жеткирүү аркылуу рынок баалары боюнча дароо жүргүзүлөт. Экинчи, срочный соодалар, срочный деп атайбыз аларды. Төлөө жана жеткирүү белгилүү бир мөөнөттүн аягында ишке ашат, бирок баа келишим түзүлгөндө, мөөнөт башталган учурда алдын ала макулдашылган баада болот. Азыркы биржаларда көбүнчө англисче терминдер колдонулат. Ошондуктан негизги терминдерди көрсөтөлү. Тез арада соодалар, спот деп аталат. Англисче спот, бул жердеги товарлар, алар дароо жеринде дароо төлөнүп жеткирилет. Срочный соодалар, срочный үчүн эки негизги термин бар. Келечекте жеткирүүлөр бул фарфардык жеткирүүлөр же фарфарттар, англисче фарфард келечекте деп аталат. Ал эми келишимдер болсо futures келишимдер деп аталат. Англисче futures белгиленген мөөнөткө товарлар сатып алуу, сатуу боюнча келишимдер. Мисал катары, эгерде октябрда фермер нан заводу менен келишим түзүп, дароо буудайды жеткирип акчаны алса, анда бул спот соода. Ал эми эгерде мартта фермер сентябрь айында буудайын сатууну макулдашып, бирок баасы март айындагы баада болсо, анда бул futures соода болот. Башкача айтканда, futures келишими бул товарды белгилүү бир баада сатып алуу же сатуу боюнча келечектеги келишим. Бирок биржалык күнүмдүк практикаларда futures'тер көбүнчө товарлардын эмес, бес товардык соодалардын мөөнөтүн билдирет. Анткени бул соодалар бардыгынын көп бөлүгүн түзөт. Бес товардык соодалар бул оюндук же картинкадан соодалар. Мында контракттарды сатып алуу жана сатуу жүргүзүлөт. Бирок товарлар валюта же баалуу кагаздар эмес, контракттын өзү сатылат
жана сатып алынып, анын баасынын айырмасында пайда табуу максатында жасалат. Мисалы, май айында биржада кофенин фьючерстери боюнча дилерлер, мисалы, Медведев сатып алуу жана Быков сатууга 1 центнер кофени сатып алуу жана сатуу боюнча контракт түзүшөт. Баштапкы май баасы 500 акча бирдигин түзөт. Эгерде ноябрда баа 450 акча бирдигин түзсө, Медведев 50 акча бирдигин пайда табат. 500 минус 450. Эгерде баа 550 акча бирдигин өссө, анда Быков 50 акча бирдигин пайда табат. 550 минус 500. Ошентип, бес товардык фьючерстер чыныгы товарлар жеткирүү менен аяктабайт. Алардын максаты баалардын айырмасында пайда. Тилекке каршы алар болгондо биржа оюнчулары акча табышат, ал эми утулган адам акча төлөйт. Эмесе биржалык оюнчулар, спекулянттар шарттуу түрдө эки топко бөлүнөт. Төмөндөтүүчүлөр, англисче аларды биз медведтер деп атап коебуз. Англисче beaver, медвед, алар баалардын түшүшүн каалашат. Экинчиси жогорулатканда, англисче быктар, англисче bull, бык. Алар баалардын көтөрүлүшүн каалашат. Мисалы, буну таблица түрүндө көрсөтүп кетсек, быктар таблицада көрүнүп тургандай, мынакей, быктар жана медведтер товарлардын бааларына жана акциялардын курстарына таасир этүү үчүн ар түрдүү ыкмаларды колдонушат. Суроо талапты жана сунушту жасалма түрдө көтөрүү же төмөндөтүү, жалган жоруктар, калп маалыматтарды таратуу, көрүнбөгөн соодалар, басма сөздөгү жарнама жана башкалар. Мыкты биржалык оюнчу шарттуу түрдө айтканда, чөнтөгүндө бир тыйын жок болсо дагы таасир эте алат. Медведтердин биржада ойноосу, мисалы, фонддук биржада акциялар менен төмөнкү 5 кадам аркылуу сүрөттөлүшү мүмкүн. 7-7 таблицаны карап көрсөк болот бул жерде. Бирок бардык бес товардык фьючерс соодаларынын катышуучулары таза спекулянттар эмес. Ошондуктан сүрөт 7-5-ке кайрылып, бес товардык соодаларда эки түргө бөлүнөрүн белгилейбиз. Алар эмне үчүн колдонулгандыгына жараша, эгерде негизги максат контракттар боюнча спекуляциядан киреше алуу болсо, анда бул таза спекулятивдик фьючерстер. Эгерде максат чыныгы товардык сооданы баалардын өзгөрүшүнөн келип чыккан мүмкүн болуучу жоготуулардан коргоо болсо, же англис тилинде хеджирлөө, англисче hedge, коргоо дегенди түшүндүрөт. Анда бул страховкалоо фьючерстер же hedging соодалары баалардын айырмасында ойнойт. Эми төмөнкү таблицада медведтердин биржадагы оюнунун шарттуу мисалы көрсөтүлгөн. Мынакей таблица 7-7-ни карап көрөлү. Бул таблица медведтердин биржадагы оюнунун шарттуу мисалы. Бул таблицада медведдин биржада ойноосу боюнча ар бир кадамдын эсептөөлөрү жана жыйынтыктары көрсөтүлгөн. Хеджирлөө механизмин иллюстрациялоо үчүн кайра фермердин мисалын карайлы. Фермер март айында өзүнүн келечектеги будайын товардык фарфарттык соода келишими аркылуу нан заводуна сатат. Ал ошол эле учурда өзүн коргоо үчүн бес товардык фьючерс келишимин түзүп, будайды сатып алуу боюнча келишимге отурду. Эгерде сентябрь айында ушул эки келишим мөөнөктү аяктаган учурда баалар көтөрүлсө, фермер фарфарт боюнча сатканда жоготот, баа төмөндөтүлгөн. Бирок фьючерс боюнча ойноо аркылуу ошол жоготууну
кайтарып алат. Натыйжада buğday жарым жыл мурда сатылып, баалардын өзгөрүшүнөн келип чыккан зыян кайтарылат. Эмесе экинчи суроого өтсөк, экинчи чоң сурообуз бул экономикалык системалардын эки негизги түрү. Ар бир заманбап көп тармактуу коомдук өндүрүш белгилүү бир ички макулдашууга жана уюштурууга муктаж. Мисалы, дыйканчылык, нан бушуруу жана калктын нанга болгон муктаждыгын кантип жөнгө салуу керек. Анткени бардык өндүрүүчүлөр жана соода табышта болуш керек. Ал эми кардарлар канааттандырылат. Так айтканда, мындай макулдашуу ар бир коомдун 4 негизги маселени чечүүсүндө көрүнөт. Эмне, кандай, ким үчүн жана канча өндүрүү керек. Так айтканда, ар кандай өлкөлөр мындай маселелерди ар башкача чечкен. Бирок жалпылап айтканда, өндүрүштү уюштуруунун эки негизги ыкмасы жана аларга ылайык экономикалык системалардын эки түрү бар. Борборлоштурулган жана базарлык. Эмесе буну таблицадан карап көрсөк, мына ушул таблица кылып көрөлү. Мисалы, бул таблицада көрүнгөндөй, мына борборлоштурулган экономикалык система көп учурда төмөндөгүдөй мүнөздөлөт. Бул системалар көбүнчө мамлекеттик башкаруунун негизинде түзүлөт жана алар коомго ыраттуу, туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Экинчиден, тармактарды пландоо, жумушчу күчүн башкаруу сыяктуу иштер ачык аткарылат. Бул коомдун ар бир мүчөсүнө минималдуу керектүү товарлар менен камсыз болууга кепилдик берет. Үчүнчүдөн, пландык башкаруу бүткүл өндүрүштү координациялап, жумушсуздуктун алдын алат. Бирок көбүнчө эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жандандыруу үчүн ишкердик чөйрөнү төмөндөтөт. Эми кийинкиси базардык экономикалык системалар. Бул болсо рыноктун эркин принциптерине негизделет. Ал ар бир адамга жана компанияга өндүрүштү сатуу жана сатып алууну өзү чечүүгө мүмкүндүк берет. Мындай системалар адатта жеке менчикке таянат жана өндүрүштүн эффективдүүлүгүн жакшыртууну көздөйт. Ал эми мындай экономикалык системалардын артыкчылыгы ошол системада адамдар көбүнчө тынч жана камсыз жашоону каалашат. Анткени мамлекет аларды толук колдоого алат. Бирок белгиленгендей, мындай системалардын өздөрүнүн да чектөөлөрү жана кемчиликтери бар. Эмесе ушул суроо боюнча экинчи чоң сурообуздун биринчи суроосун карап көрөлү. Бул базар экономикасы жана анын артыкчылыктары. Рыноктук экономика бул өндүрүштүн ички координациясы жана уюштуруу ыкмасы. Ал ар бир жеке адамдын өз ара кызматташуусуна негизделген. Мисалы, дыйканчылыкты, нан бушурууну жана калктын нанга болгон муктаждыгын кантип тең салмакташ керектигин ойлоп көрөлү. Ошондо бардык өндүрүүчүлөр жана соода кардарлар канааттандырыла турган табышта болот. Бул коопсуздук ар бир коомдун 4 негизги маселени чечүүсүндө чагылдырат. Эмне, кандай, ким үчүн жана канча өндүрүү керек. Мисалы үчүн муну таблица түрүндө карап көрө турган болсок, базар экономикасынын негизги өзгөчөлүктөрү төмөнкү 6 пунктка бөлүүгө болот. 7-чи лекциянын 8-чи таблицасында көрүнүп турат. Бул таблицада базар экономикасынын негизги өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары көрсөтүлгөн. Көрүнүп турат. Ошол эле жеке менчик эркин ишмердүүлүктүн материалдык негизи болуп эсептелет.
Анда ар бир адам каалаган мыйзамдуу ишкердик иши менен алектенүүгө укуктуу болуп, эмне өндүрөрүн, канча жана ким үчүн өндүрөрүн өзү чечет да өз бактысын өзү куят. Ошол эле учурда ар бир ишкер өзүнүн чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары үчүн жеке материалдык жоопкерчиликти тартат. Эгер продукциясы сатылбаса, чыңга учурайт же таптакыр банкрот болот. Эгер өнөктөштөргө, керектөөчүлөргө, коомго же жаратылыш чөйрөсүнө зыян келтирсе, айыппул, жаза же компенсация төлөйт. Мисалы, жакында эле америкалык тамеки компаниялары чылым чегүүдөн жабыркагандарга көп миллиондогон суммаларды төлөөгө мажбур болушкан. Компаниялар өз продукциясынын өлүмгө алып келүүчү коркунучу жана чыгым чегүүлөрдүн өпкө рагы, ашказан рагы, буттун кан тамырларынын бүтөлүшү, гангрена жана башка оорулар менен жабыркоо ыктымалдыгы жогору экендиги тууралуу керектөөчүлөрдү жетиштүү түрдө эскертпегендиги үчүн жооп беришкен. Керектөөчүлөрдүн, ишкерлердин жана эмгекчилердин өздөрүнүн экономикалык өнөктөштөрүн сатып ала турган товарларын жана кызматтарын тандоодогу эркиндиги. Товарлардын түрдүүлүгү көп болгондуктан чечүүчү сөз керектөөчүгө таандык. Так ушул эркин тандоо акыры экономика эмне жана канча өндүрүш керек экенин аныктайт. Фридмендин көркөм сөзү менен айтканда, ар ким галстугунун түсүнө добуш бере алат. Бул үчүн капчыгын алып, жакканын сатып алууну төлөсө жетиштүү. Жеке пайда. Экономикалык мамилелерге катышкан ар бир адамдын негизги кызыкчылыгы. Ал адамдын демилгесин, ойлоп табуучулугун жана активдүүлүгүн эң мыкты түрдө шыттандырат. Мындан тышкары, жеке пайдасын көздөгөн адам көп учурда билинбестен башкалардын кызыкчылыгына да иштейт. Мисалы, өндүрүүчүлөр пайданы көбөйтүү максатында керектөөчүлөрдүн суроо талабын жакшыраак канааттандырышат. Эмгекчилердин жогорку айлыкка умтулуусу натыйжада фабриканттарга да пайда алып келет. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү өсөт. Бизнес филантропияга же достукка эмес, өз ара пайдага негизделет. Ошондуктан өз пайдасын ойлогон ишкердик бул табигый көрүнүш. Ар бир парокор же алдамчы чиновник уялышы керек. Андай адамдар үчүн уят. Ал эми чын ыкластуу жана таза бизнесмен өзүнүн жеке пайдага умтулуусунан уялбашы керек. Адам Смит айткандай, биз этчиден, сырачыдан же нанчыдан ырайымдуулук күтпөйбүз. Алар өз кызыкчылыгын көздөп иштешет. Биз алардын адамгерчилигине эмес, өз пайдасына кайрылабыз. Экономиканын өзүн өзү жөнгө салуусу. Рыноктук факторлордун тайсырасында жүрүп, эркин баа, суроо талап менен сунуштун эркин оюну, атаандаштык. Бул механизм өзүн өзү жөнгө сала билген экономиканын назик нерв системасы. Ошондуктан Уолл-стритте рыноктон жогору жана акылдуураак эч нерсе жок деп көп айтылат. Чынында, эгер кайсы бир товарга суроо талап өссө, анын баасы да жогорулайт. Бул өндүрүштү пайдалуураак кылат жана өндүрүүчүлөр чыгарылыш көлөмүн көбөйтүшөт. Ошондой эле рынок ар кандай негизсиз кийлигишүү үчүн жаза берет. Мисалы, мамлекет жакырларды коргоо максатында товарларга бааны төмөндөтсө, ал дароо дүкөндөрдөн жоголот. Сатууну нормалоого туура келет. Дириживизмдин минималдуулугу, мамлекеттин экономикага көзөмөл жана башкаруу деңгээлинин аз болушу. Мамлекет канчалык аз кийлигишсе, рыноктун өзүн өзү жөнгө салышы ошончолук эркин болот. Мамлекеттик сектор кичирейет.
Анын көп учурда чыгымдуу болушу ыктымал. Бюрократия, чиновниктердин кыянаттыгы, коррупция жана салыктан качуу азаят. Мындай шартта адамдардын жигердүүлүгү, чыгармачылык изденүүсү жана демилгеси өсөт. Бул тууралуу Егор Гайдар да кызыктуу ой айткан. Мамлекет менен бизнес күчтөрүнүн катышы коомдогу кылмыштуулук деңгээлин аныктайт. Мамлекеттин ролу алсыраганда өлкөдө негизги фигура бизнесмен. Ал эми мамлекет күч алганда чиновник болот. Чиновник ар дайым потенциалдуу түрдө бизнесменге караганда көбүрөөк кылмышка жакын. Анткени бизнесмен адал иштеп байыса болот. Чиновник болсо байыш үчүн сөзсүз адал эместикке барууга аргасыз деген кайда. Рыноктук системанын эми негизги артыкчылыктарын айтып кетели. Биринчиден, бир канча артыкчылыгы бар. Биринчиден бул жогорку ишкердикти, эмгекти жана жемиштүү чарбачылыкты шыктандырат. Экинчиден, натыйжасыз жана керексиз өндүрүштөрдү табигый түрдө четтетет. Үчүнчүдөн, кирешелерди адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздайт. Ар ким өз ишинин жыйынтыгы боюнча алат. Төртүнчү, керектөөчүлөргө тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Бешинчи, чоң башкарчылык аппаратты талап кылбайт. Тарыхый тажрыйбаны айтып кете турган болсок, рыноктун начарлуулугун далилдейт. Мисалы, Литва жана Финляндия ар башка экономикалык системаларда баштан өткөрүшкөн. 1920-жылдардын аягында Литва айрым көрсөткүчтөр боюнча Финляндиядан алдыда болчу. Бирок 1940-жылы СССР курамына күч менен кошулгандан кийин борборлоштурулган советтик модель колдонулуп, натыйжада 1991-жылга карата Литва Финляндиянын гүлдөп өнүгүүсүнүн фонунда жакыр абалга түштү. Мындан да айкын мисал, бир эл, бирок эки системада жашаган мамлекеттер: Германия, Кытай, Корея, ГДР, КЕР жана Түндүк Кореяда борборлоштурулган башкаруу жана социализм өкүм сүргөн. Натыйжада экономикалык натыйжасыздык, эмгектин кадырсыздыгы жана эркиндиктин жоктугу байкалган. Ал эми ФРГ, Гонконг, Тайвань, Түштүк Корея рыноктук системанын эсебинен экономикалык жана демократиялык жактан өнүккөн. Ошентип, байлык менен жакырчылыктын чеги эркин рынок менен борборлоштуруунун, капитализм менен социализмдин ортосунда жатат. Эмесе андан кийинки суроого өтсөк, кийинки сурообуз минустары жана тышкы эффекттердин проблемасы деген суроо. Бул суроодо бирок Герцен белгилегенде ар бир нерсенин ички бетин да көрө билүү маанилүү. Биз жашаган көп жүздүү дүйнөдө эч нерсе кемчиликсиз эмес. Рынок системада өзүнүн бир канча кемчиликтерине эгедир да. Мисалы, буну биз кемчиликсиз деп айтууга болбойт. Буну таблицадан көрсөк болот. Мына 8-8 таблицада базар экономикасынын негизги өзгөчөлүктөрү. Мына биринчи, рыноктук система коомдогу теңсиздикти күчөтөт. Жерге жана капиталга болгон жеке менчик ийгиликтүү ишкерлерге чоң байлык топтоого мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, мындай байлык көп учурда адамдын өз эмгеги менен эмес, мураска калган байлык түрүндө алынат. Экинчиден, рыноктук экономика туруктуу эмес. Анда көтөрүлүү жана түшүүлөр болуп турат. Бул болсо мезгил менен жумушсуздуктун өсүшүнө, инфляцияга жана жашоо деңгээлинин төмөндөшүнө алып келет. Үчүнчү, рыноктук системаны коом үчүн зарыл, бирок киреше алып келбеген тармактар кызыктырбайт. Мисалы,
эмгекке жарамсыз жана жумушсуз адамдарга социалдык жардам көрсөтүү, жалпыга жеткиликтүү саламаттык сактоо жана билим берүү, коомдук китепканалар, коомдук тартипти жана өлкө коопсуздугун сактоо, көчөлөрдү жарыктандыруу жана башка ушул сыяктуу коомдук кызматтар. Төртүнчү, рынок ишкердик ишмердүүлүктүн терс экологиялык жана социалдык натыйжаларына дүң мисалы. Адамдарга зыяндуу таасирлер, айлана чөйрөнүн бузулушу, жумушсуздук жана башкалар. Мындай кесепеттер сырткы таасирлер, внешний эффекти деп атап коебуз буларды, деп аталган көйгөйдү жаратат. Сырткы таасирлер бул чарбалык ишмердүүлүктүн терс же оң кесепеттери. Алар түздөн түз катышпаган адамдардын үлүшүнө тиет. Мисалы, автоунаа заводдору машиналерди чыгарып, айдоочуларды кубантат, бирок айланадагы эң уулуу газдары ызы чууга, чаңга жана жол кырсыктарына туш болот. Терс сырткы таасирлердин чыгымдардын көптөгөн түрлөрү бар. Өнөр жайдын агындылары, түтүн, титирөө, жагымсыз жыттар, азык түлүктөн уулануу жана башка. Бирок оң сырткы таасирлер пайдасы да кездешет. Мисалы, билим берүү кызматтары жекече адамдарга гана эмес, бүтүндөй коомдун рухий деңгээлин көтөрүп, алкоголизмди, баңгизатка көз карандылыкты жана кылмыштуулукту азайтат. Дыйкандын аарылары кошуна бактарды чаңдаштырат. Телемунара жакын жашоочулар үчүн жакшы багыт көрсөтүүчү катары кызмат кылат. Сырткы таасирлердин көйгөйү. Алардын терс кесепеттерин кантип жоюу жана компенсациялоо керек. Бул боюнча эки негизги жол сунушталат. Биринчи бул мамлекеттик жол, тыюулар, текшерүүлөр, айыппулдар, күнөөлүүлөргө кошумча салыктар жана жабыркагандарга төлөмдөр, катуу стандарттарды киргизүү. Экинчи, жеке жарандык жол. Кызыктар тараптардын өз ара түздөн түз келишими аркылуу маселени чечүү. Англо-америкалык экономист Рональд Коус 1910-жылы туулган экинчи жолду артык көргөн. Анын Коус теоремасы боюнча эгерде менчик укуктары так аныкталган болсо, кызыктар адамдардын саны көп болбосо жана келишим түзүүнүн чыгымы аз болсо, тышкы же сырткы таасирлердин көйгөйүн жеке келишим аркылуу чечүү натыйжалуу болот. Бул учурда мамлекеттин ролу мындай келишимдерге көмөк көрсөтүү. Мисалы, ири көп кабаттуу үйдүн короосу автоунаалар менен тыгылып калган деп элестетели. Унаа ээлери ырахат алганы менен бул моторсуз жашоочуларга чоң зыян келтирет. Жалпы жердин жеке менчиктештирилиши, абанын жана топурактын ууланышы, өсүмдүктөрдүн бузулушу, ызы чуу, эс алуу аянттарынын жоктугу. Муну кантип жеңилдетсе болот? Мамлекеттик жол. Салык чогултуп, ал акчаны жалпы райондун көрктөндүрүү программаларына бөлүштүрүү. Жакшы учурда. Ал эми жаман учурда чиновниктердин чөнтөгүнө түшөт. Натыйжада ошол үйдүн жашоочулар андан анча пайда көрбөйт. Жеке жол компенсацияны так жана натыйжалуу камсыздайт. Үйдүн жашоочулары жана батиреялери кондоминиум биргелешкен менчик түзүшөт. Алар жалпы аянттарга жана таза чөйрөгө бирдей укуктуу болушат. Автоунаа ээлери кошумча жерди жана келтирилген зыянды жабуу үчүн акча төлөшөт. Топтолгон каражаттар ошол короону көрктөндүрүүгө, терезелерди бекемдөөгө, кондиционер орнотууга, машиналердин уулуу таасиринен коргоочу витаминдерге жана башкаларга жумшалат.
Mындан tышкары жеке жолдун дагы bir артыкчылыгы бар. Үйлөрдүн ээлери биринчи кабаттагы жана жертөлөдө жайларды өздөрү ижарага берип, кондоминиум үчүн киреше таба алышат. Чиновниктердин турак жай башкармаларына караганда акчаны өз жамаатынын пайдасына жумшай алышат. Эмесе кийинки суроого өтсөк, борборлоштурулган жана базар экономикаларынын мүнөздөмөлөрү. Жыйынтыктап айтканда, командалык жана рыноктук экономиканын кыскача салыштырмалуу мүнөздөмөсүн берүүгө аракет кылалы. Таблицада көрүнүп тургандай, бул таблицада борборлоштурулган жана базар экономикасынын салыштырылган мүнөздөмөсү көрсөтүлгөн. Алгачкы 4 сап жогоруда каралып өткөндүктөн аларды кошумча түшүндүрүүнүн зарылы жок. Бирок акыркы 5 сап бул эки системанын ортосунда дагы бир маанилүү айырмачылык көрсөтөт. Эгерде борборлоштурулган командалык экономика негизинен бөлүштүрүүчү мүнөзгө ээ болсо, рыноктук экономика өндүрүүчү система болуп саналат. Муну түшүнүктүүрөөк кылуу үчүн балык жана кайырмак жөнүндө тамсилди эске салууга болот. Бирөөгө дайыма балык берип турса болот. Ал күнүмдүк азыкка ээ болот. Же бир жолу ага кайырмак берсең, ал өзүн өзү багууга үйрөнөт. Биринчи вариант бул борборлоштурулган система, экинчиси рыноктук экономика. Анда кайырмак бул мамлекет тарабынан жеке менчикке жана ишкердик эркиндикке кепилдик берүү. Жеңил салыктар, Смит айткандай, жана белгилүү бир ишкердик эрежелери болуп саналат. Борборлоштурулган социалисттик жана рыноктук капиталисттик системаларды салыштырып жатып, австриялык, англиялык, америкалык экономист Фридрих фон Хайек алардын таптакыр ар башка принциптерге негизделерин баса белгиледи. Командалык экономика негизи бул сознательные порядки, башкача айтканда атайын максат менен түзүлгөн жана жогору жактан башкарылган уюмдар менен институттар, мисалы фабрика, армия, каттуу жоболор. Алар алдын ала белгиленген план боюнча жогору жакта берилген буйруктардын негизинде иштешет. Эсиңизге сала кетели. Ленин коммунизмдин бүтүндөй коом, бир кеңсе, бир фабрика сыяктуу болот деп мүнөздөгөн. Рыноктун негизи тескерисинче спонтандык тартипте. Алар эч кимдин атайын пландоосуз эле миңдеген адамдар өзөрө жандуу жана табигый аракеттешүүсүнөн, алардын ар түрдүү кызыкчылыктарынын, максаттарынын, табиттеринин жана идеяларынын кагылышуусунан улам жаралат. Мисалы, бул суроо талап менен сунуштун өз ара байланышы, эркин баалар, тилдин өнүгүшү, адеп ахлактык нормалардын же үй бүлө түзүүнүн процесси сыяктуу көрүнүштөрдөн байкалат. Хайектин пикиринде командалык экономика ийгиликсиз болуп калган. Анткени мындай сознательный порядки тирүү, татаал жана дайыма өзгөрүп турган системаларга каршы келет. Эч бир эң мыкты уюштурулган мамлекеттик аппарат да жерлерден келип түшкөн тынымсыз өзгөрүп турган маалымат агымын толугу менен чогултуп, иштеп чыгып, ага тез жана туура жооп бере албайт. Анткени бюрократия мындай маалыматты дайыма бурмалап, иштин ылдамдыгын басаңдатат. Ошондуктан социализмдин план боюнча эң жогорку деңгээлде уюшулган экономика түзөбүз деген дооматтары бул кооптуу өзүмчүл ишеним жана кулчулукка алып баруучу жол. Мамлекеттик башкаруу экономикалык началуулукка зыян келтирет жана өндүрүштү реалдуу муктаждыктар менен айкалыштыра албайт. Натыйжада жарандардын кызыкчылыктары тебеленип, укук бузуулар, мажбурлоо
жана тоталитаризм пайда болот. 20-кылымда ондогон мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөткөндөй, адамдар каалаган коомдук тартипти мозаика сыяктуу өз каалоосуна жараша түзө алышпайт. Канча аракет кылышпасын, социализм эч качан өз лидерлери кыялдангандай болбойт. Демек, мунун өзү социализмдин ички табиятында бир кемчилик бар экенин далилдейт. Ал эми рынок системасы эч ким тарабынан атайын ойлоп табылган эмес. Ал кылымдар бою табигый түрдө калыптанган тажрыйба жана убакыт сыноосунан өткөн, коомго ылайык келген гана социалдык институттарды сактап келген. Ушундай жол менен жеке менчик, эркин ишкердик, бизнесмендердин өз ара жоопкерчилиги, адилет, атаандаштык жеке адамдын укуктарына жана мыйзамга урмат сыяктуу баалуулуктар бекем орногон. Мына ушул спонтандык тартиптер ар кандай мамлекеттик башкаруудан да натыйжалуу болуп, улуттук чарбачылыктар тең салмактуулукту жана жогорку эффективдүүлүктү камсыздайт. Хайек дагы бир маанилүү нерсени баса белгилеген. Жеке атаандаштыкка негизилген түзүлүш бул адам өз тагдырын өзү аныктай алган жалгыз система. Анда ал дүйнөнүн күчтүүлөрүнүн ырайымына көз каранды эмес. Менчик көптөгөн атаандаш жеке ээлердин ортосунда бөлүнгөн, шартта эч ким башка бирөөнүн үстүнөн абсолюттук бийлик жүргүзө албайт. Хайек капиталисттин чектелген бийлигин чиновниктин чексиз бийлиги менен салыштырат. Ал мындай деп жазган: жада калса эң бай иш берүүчүнүн, миллионердин жөнөкөй жумушчуга болгон таасири мамлекеттин зордук-зомбулук аппараттын колунда кармаган өз жарандарынын кантип иштөө жана кантип жашоо керектигин талап кылган эң кичинекей чиновниктин бийлигинен да аз. Ошондуктан Фридрих Хайек мындай жыйынтыкка келет: байлардын колунда бийлик болгон коом, бийлик колундагылар гана бай болуп алган коомдон жакшыраак. Эми эң акыркы суроого өтсөк, акыркы сурообуз бул аралаш экономика. Хайектин идеялары менен катар ар кандай системанын кемчиликтерин терең сезген бир катар окумуштуулар прогресске жетүүнүн жаңы жолдорун издешти. Мисалы, батыштын бир нече экономисттери жана социологдору, алардын ичинен Жон Гелбрейт конвергенция теориясын латин тилинен которгонубузда жакындашуу, биригүү дегенди түшүндүрөт, сунушташкан. Бул теорияга ылайык илимий техникалык прогресстин өсүшү, ири өнөр жайдын өнүгүшү, өндүрүштөгү уюштуруунун жана технологиянын маанисинин жогорулашы, ошондой эле экономиканын мамлекеттик жөнгө салуунун зарылдыгы капитализм менен социализмди акырындап жакындатат. Ошентип эки системанын жакшы жактарын өзүнө сиңирген жаңы өркүндөтүлгөн коомдук экономикалык түзүлүш жаралат деген ой айтылган. Конвергенция идеясы 1950-60 жылдары абдан популярдуу болгон. Бирок 80-90 жылдар чегинде социализмдин кыйрашынан кийин бул суроо өзүнөн өзү жоголгон. Ошентсе да ар жакта мыкты нерселерди алуу деген пайдалуу ой өлгөн жок. Ал кийин аралаш экономика системасы түрүндө жаңы формада ишке ашкан. Бул система неоклассикалык, кейнсиандык, марксисттик жана башка мектептердин баалуу элементтерин өзүнө камтыган. Эмне үчүн аралаш экономика зарыл болду? Анткени эркин рыноктун кемчиликтери, жумушсуздук, инфляция, социалдык теңсиздик жана башкалар өзүнөн өзү жоолгон жок жана аларды жоюу жана жумшартуу зарыл эле. Муну ишке ашырыла турган жалгыз күч мамлекет. Анткени ал гана коомдун жалпы кызыкчылыгында иш алып бара алат. Мына ошондуктан аралаш экономика түшүнүгү пайда болуп, ал бүгүнкү күндө көптөгөн өнүккөн демократиялык мамлекеттердин
социалдык экономикалык моделин мүнөздөйт. Бүгүнкү дүйнөдө мамлекеттин катышуусуз таза рыноктук экономика дээрлик жок. Алдыңкы өлкөлөр, айрыкча Германия, АКШ, Франция жана башкалар экономикада эң акылга сыярлык, гумандуу жана социалдык адилеттүү ыкмаларды издешет. Рыноктун ачычалуулугун мамлекеттик жөнгө салуу менен айкалыштырууга умтулушат. Мына ушул аракеттер аралаш экономиканын өзөгүн түзөт. Анда бир жагынан чарба ресурстардын көбү жеке колдо болот. Көптөгөн майда жана орто бизнес ири корпорациялар менен тыгыз кызматташат. Эркин рыноктун стимулдары жана принциптери активдүү иштейт. Экинчи жагынан мамлекет коргонуу, космос тармагы, билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо сыяктуу маанилүү тармактарга ээлик кылат жана коомдук экономикалык процесстерге активдүү аралашат. Айрым өлкөлөрдө, мисалы Германияда, Швецияда социалдык чөйрөгө кам көрүү өтө өнүккөндүктөн алардын чарбачылык көп учурда социалдык рыноктук экономика деп аталат. Мисалы катары Германияны алалы. Маркс менен Энгельстин мекени. Коммунизм классиктери өз доорунда немис коомун кандай мүнөздөшкөн? Алардын пикиринде мыйзамдар жумушчулар үчүн буржуазиянын өрүмүнөн жасалган камчы болгон. Ошондуктан капитал менен эмгектин ортосунда келишим эч качан адилеттүү шарттарда түзүлө албайт деп айтышкан. Баса белгилейт, эч качан деп. Ал эми Германиянын келечеги Маркстин ою боюнча сөзсүз революциялык социалисттик болуш керек эле. Ал 1878-жылы америкалык кабарчыга берген маегинде жылмая социалист болбосоң да Россияда, Германияда жана Австрияда жакында кан төгүлгөн революциялар болоорун алдын ала көрө аласың деп айткан. Эми Маркс менен Энгельс азыркы социалисттик эмес, бирок жогорку деңгээлде өнүккөн, гүлдөп турган Германияны көрсө таң калмак. Анын экономикасы өлкөнүн конституциясында социалдык рыноктук экономика катары белгиленген. Анда мамлекеттин ролу рыноктук мамилелердин өнүгүшүнө шарт түзүү. Принцип мындайча айтылат. Мамлекет канчалык аз аралашса болот, ошончолук аз аралашсын, бирок зарыл болгон учурда жетиштүү деңгээлде катышсын. Мында эмгекчилер менен иш берүүчүлөр социалдык өнөктөштөр катары иш алып барышат. Алар эркин жана акылга сыярлык негизде эмгек акынын көлөмүн, иш убактысынын узактыгын, өргүү мөөнөтүн жана башка шарттарды келишим аркылуу аныкташат. Эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.